Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Бекем үй бүлө, албетте бул бекем мамлекет. Андыктан биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Кыргыз айтып коймокчу, урушта туруш жок дейт. Андыктан дароо эле биз бысмылда дегенде эле биринчи оюнду ачык деп жарыялайбыз. Кол чоолор. Дароо эле биринчи оюндун шарты менен тааныштырып өтөлү. Эң биринчи оюнда кайсыл үй бүлө бекем, кайсыл үй бүлөнүн мырзасынын колу күчтүү жана мырзасынын колдоп турган айымдардын дагы колу күчтүү. Чындап эле кайсыл үй бүлө бекем, кайсыл үй бүлө кичине алсызыраак экен азыр билинет. Азыр мырзалар эки колго таянып турасыздар. Артыңыздардан айымдар болсо эки буттан көтөрүп турат. Сиздерди колдоп кайсыл үй бүлө эң акыркы болуп куласа, ошол үй бүлө бири упайды илип кетет. Калган урап жыгылып калган үй бүлөлөр тирек каршы биринчи оюнда утулуп каласыздар. Даярсыздарбы? Түшүндүңүздөрбү? Ышкырык менен чогуу баштайбыз. Келиңиздер, мырзалар колго турабыз. 1, 2, 3. Эми кайсыл үй бүлө эң акыркы болуп туруп калат? Кайсыл үй бүлө биринчи кулайт? Кайсыл үй бүлөнүн мырзаларынын билеги күчтүү? Кайсыл үй бүлөнүн айымдары мырзаларын дайыма колдон буттан алып колдоп турат? Ошону азыр бирге чогуу көрөбүз. Акырындан ушул этаптын башында эле тааныша берели. Кандайсыздар? Жакшы, кандайсызсыз? Атыңыз? Жылдыз. Жылдыз. Кандайсыз Жылдыз? Жакшы. Жакшы. Спорт залга барабы негизи? Жок. Барбайт да? Сиз барасызбы? Жок. Сиз да барбайсыз? Жок. Барыш керек болчу да. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Алина, сиздер алыс жактан келдик деп уктук сиздерди. Көлдөн келдик. Каракол шаарынан. Үйдө спорт залга барабы күйөөңүз? Негизи жаңы үйлөнгөн кезде барчу. Андан бери 11 жыл болду үйлөнгөнүбүзгөчү. Ошондо 2 жылдан 1 жылым барыптыр, 10 жыл бара элек экен. А сиз барасызбы залга? Жок. Үйдөн тренировка кыласыздар. Үйдөн машыгасыздар. Жок, машыгы жок. Машыгы жок. Так, чыдаңыздар. Ар бир упай алтынга тете. Кандайсыздар? Сезим, Сезим. Жолдошуңуз спорт залга барабы? Жок. Барбайт. Сизчи? Сиз да барбайсыз. Спорт менен кандай футбол ойноп, балким башка? Ойнойт анда-санда. Анда-санда эле, бирок такай эмес. Такай эмес. Ноги повыше. А сизчи? Мен ойнобойм. Ойнобойсуз. Кол күрөш кылбайсыз. Түшүнүктүү. Азыр сиздер менен акырынан таанышалы. Мен кыйналган жокмун азыр. Бул жакта аябай камырбаган үй бүлө бар экен. Элзада. Кандайсыздар? Жакшы. Жолдошуңуз спорт залга барабы? Барбайт. Сизчи? Убактысы жок. Мен барбайм. Сиз да барбайсыз. Эмне? Өзү кара жумуш менен алектенет. Кара жумуш менен алектенет. Эмне мисалы үчүн? Эми үйлөрдү оңдоп түзөө иштери. Демек күч көп эле экен кара жумуш. Мен ишенем. Эми бул жакта мындай да, айымдарга деле өтө көп деле күч келбейт. Эң биринчи мырзалардын колунан күч келет, анан белинен күч келет да. Мушту менен турбайсың же болбойбу? Ассаламу алейкум. Кандайсың, жакшы эле? Манай жакшы. Үй утканга ой жакшы. Ниет бар. Ох, бuyakta бир дем алыш кыйын болот. Суроо берсем аластык койчу экен. Режим энергосбережения биздики. Ошо энергияны топтоп тургула. Суроо берсем кетирип. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы эле. Канча жылдан бери ушу колуңузга туруп иш кыла элексиз? Көп болуп кетти. Кара жумуш үйдөн кыласызбы? Кеде. Жер тамбы, же этажбы? Этаж. Ошон үчүн кара жумуштан алысыраак болуп. Мына ошонун кесепети болуп жатат окшойт бул жакта кичине. Тергеттир. Өзүм тенчилмин. Бул жакты байкай эле. Элдер алакан менен араң турса, бuyakта мушту менен туруп алыптыр бирөө. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жакшы. Жакта бирөөлөр алып. Кандайсың? Шүгүр, жакшы. Жакшыбы? Сон. Элдер алакан менен турса, сиз мушту менен туруп алыпсыз. Эмнеге? Ушул удобный болот. Ушул ыңгайлуу болуп атат да. Калай, андай эмес, жанагындай эле. Үйдө кара жумуш кылмай барбы? Кайра. Бутун көтөрүп койсун. Ооба. Жер тамбы, же этажбы? Жер там, Жер тамда эми жумуш көп эле да. Жумуш деле жамтап кеттим. Квартира. Квартира. Утушум керек да. Эми аягына чейин чыдагыла.
Бул жактан мырзалар да чыдаш керек, айымдар да чыдаш керек. Кайсы үй бүлө биринчи урайт болду экен? Квартира. Жүрүңүздөр, сиздер эми диванга барып отуруп эс алыңыздар. Талай мен нормально. Сюда. Диванга барып отуруңуздар. Эс алыңыздар. Ошентип минус бир үй бүлө. Квартираны көздөй аттанган 3 үй бүлө калды. Бул эми биринчи эле тур. Биринчи турда албетте упай илип кетсеңер жакшы. Бирок илбей калсаңар дагы капаламай жок. Балким биринчи турда өтө көп Бутун бийле аласың жана. күч кетирбей. Биринчи бөлүктө өтө көп күч кетирбей. Ойносоңуздар да болот. Жеңилин колдон алып, оорун буттан алып дегендей. Биринчи жолу. Биринчи жолу буттан алып. Жолдошуңуз салмак оорбу? Чөлү. Оор эле. Ооруда эле бир аз таштады. Охо, бирактан дагы бир бүлө минус болду мына. Ошентип 2 үй бүлө калдыңыздар. Сиздер диванга отуруп эс алыңыздар эми. Көп жылдан бери белди чойлой келеңер, белди да чоюп койдуңар. Жакшы. Мына ошондук биринчи эле оюнда оң тарапта Сезим, сол тарапта Алина. Экөө тең аябай аракет кылып күйөөлөрүн кое бербей, буттан колдоп, колдон буттан алып деген сөз бар го, колдон буттан алып. Аз калды, чыдаш керек. Кичинекей бир секундада эле чечип коет. Бир жолу буртун көтөрүп жанында кызчы. Всё. Шындан кармап атасыз. Бутунду Шындан кармап атасың? Күйөөлөр аялдардын акыл өөрөтүп атат, акыл айтып, кеңеш берип, айымдар болсо арттан туруп алып, алар дагы кеңеш беришип турушат. Карагалачы, кандай бекем үй бүлө. Бири-бирин колдон буттан алып, колдоп. Чыдап турушат, чыдаңыздар. Чалчып кетсең кое берерин. Кое бербейм. Көтөрүп койчу. Көтөрүп. Тұрыңыз байка, шыдам. Чачап кетсең кое берер деп. Байке калып эле келинчегине туруп шылтап коеюн деп атат. Талай. 1 2 3 көтөр. 1 2 3. Дагы 1 2 3. Уф. Бутун кыспайт беле. Өрө караса дагы бир ойчолук алгы бар дейт. Кайсы класс байке? 86. Иә, 86. 86. Сизчи? 96. 96. Чындап эле. 10 жаш. 10 жаш айырмак эмес, 86 мен 96. Ого. 86 жаш оңой эмес. 86 жылкыларга 86 жашта кол мен да. Ой, мына соғышқа барып келгенбиз өлө. Жок. Талай жок. Я. Кол чабуулар болсун туугандар, мына ошентип жарым сааттан тегерегиндей созулган таймашта бисмилла дегенде эле Нурсултан жана Сезим бир упайды илип кетишти. Чын жүрөктөн колдойбуз, кол чабуулар. Ал эми силер татыктуу атаандаштык көргөздүңүздөр. Бул биринчи эле оюн. Ошондон капаламай жок. Алдыда дагы 3-4 оюн бар. Кол чабуулар болсун. Кийинки оюнга даярданалы. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган текна же Infinix смартфону сатып аласың жана 1000 сом кэшбэк аласың. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи эле оюндун шарты боюнча жеңүүчү деген наамды илип кеткен түгөйлөр. Бул албетте эле Нурсултан жана Сезимди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кол чапкыңыздар. Урматтуу катышуучулар, ар бир оюнда ар бир упай алтынга тете деп дагы жолу айтып атабыз. Калганыңыздар дагы чын жүрөктөн аракет кылып, кийинки оюндарда упайларды бири-бириңиздерге бербей илип кеткенге аракет кылыңыздар. Себеби дегенде биз дагы жолу эскертип айтып өтөлү. Биринчи орун алган үй бүлөгө Кут курулуш компаниясынан үй белек берилет, экинчи орунга автоунаа, үчүнчү орунга чет өлкөгө саякат. Ошондуктан чын жүрөктөн аракет кылып, үй утуп алганга болгон күчүңүздөрдү жумшашыңыздар керек. Азыр бисмилла деп таанышалы. Нурсултан менен Сезимдин үй бүлөсү менен таанышалы. Кандайсыздар? Жакшы. Бул жакта кандай болуп калды? Сиздин күчтүүлүгүңүз болуп калдыбы же Нурсултандын жеңилдүүлүгү болуп калдыбы? Салмагы жеңил болуп калдыбы? Мен үчүн эми мен көтөргөндө мага жеңилирээк эле болду.
Бирок акыркы убакта сиз аябай катуу даярдангам деп калдыңыз, э? Ооба. Үйдөн машыгып, Жок, машыккан эмесмин. дөңгөлөктөр көтөрүп чаап. Просто ушул оюн келип кала турган болсо, ушул конкурс келип калса, мен көтөрө албай калышым мүмкүн деген. Негизи бул долбоорду теледен көрүп анан келип атасыздар да? Ооба. Жакшы. Каяктан келдиңиздер өзүңүздөр? Биз Бишкекте эле турабыз азыркы учурда. Жериңиздер каяктан болот? Нарын. Нарынан болосуздар. Жолдошуңуз? Жолдошум Нарындан, мен Казармандан болом. Охо, жакшы. Үйлөнүп үй бүлө курганыңыздар канча жыл болду? 3 жыл болду буюрса. 3 жыл болду. Балалуу болдуңуздарбы? 2 балабыз бар. 2 балаңыз бар. Охо, куттуктайбыз жүрөктөн. Негизи неменен алексиздер? Мен азыр үйдө. Үйдө, бала карап. Бала карап. Кичүүсү канчада? Бирде. Бирде. Ошо кичинекейде карап отурат экенсиз. Негизи кесип боюнча? Актриса. Актриса. Окуп атасызбы? Бүткөм. 3 жыл болду буюрса. Кинолорго катышып атасыз? Жок. Бүткөнсүз, бирок катыша элексиз. Актриса десем, кандай каяктан көрдүм эле, же көргөн эмесминби, таң калып атпайбы? Көрүлө экенбиз да? Актрисалык кесипти бүткөм. Окууну бүткөнсүз, бирок баштай элексиз. Түшүнүктүү. Жолдошуңуз? Музыкант. Сиз да чыгармачылык турбайсыңарбы, э? Жакшы. Кийинки үй бүлө менен таанышалы. Беш жактан баштайлы. Жылдыз жана Эржан. Кандайсыздар? Жакшы, кандайсыз? Эмнеге утуп калдыңыздар? Мен эң башынан эле билгем ушу конкурс келсе утулаарын. Эмнеге? Анткени менин колдорум слабый экенин билем. Это моя слабая сторона. И плюс күйөөм салмагы. Оор. Оор. Бияка келатканда даярдап кеш келип калсыз. Диета отургузуп. Эң башынан туура эмес да кармалып турмун да. Тамак бербей. Бир жума үйдөн чыгарбай. Сиздер каяктан болосуздар? Өзүмдүкү Нарындан. Сиздер Нарындан. Күйөөмдүкү Чүйдөн болот. Сиздин кайын журт Чүйдөн. Ооба. Түшүнүктүү. Сиздердин үйлөнгөнүңүздөргө канча жыл болду? 6 жыл. 6 жыл. 6 жылда 2 балалуу. 2 балалуу болдуңуздар. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиз? Врач, акушер, гинеколог. Сиз бала төрөлөт экенсиз да? Ооба. Жакшы. Кыргызстанда балдар төрөлгөндөрдүн саны өсүп, статистика көтөрүлүп атабы? Азырынча декреттен эми чыгайын деп атам, жумушка эми орношоюн деп. Сиз жумушта иштеп аткансыздар бирок? Ооба, буга иштеп аткан учурда. Иштеп атканда ооба. Бизде Көбүнчө эркек балдар төрөлөт экен. Эркек балдар төрөлөт экен. Статистика боюнча. Кыздар азыраак төрөлөт экен, Ооба. Бирок эмнегедир барып эле кыздардын саны көп. Ооба, просто кыздар живучийраак болот экен. Эркектер болсо нар урул, бери урул эле болот эле. Анан ден соолукту сактабай, ичип жегип отуруп эле жок болуп атышпайбы? Ошондуктан келиңиздер, сергек жашоо, таза жашоо, мырзалар, ичпеш керек, чекпеш керек, үй бүлөнү караш керек. Ары бери чөт өлкөлөп кетип калбай, үйдө жашынакай, үй бүлөңүздөргө жашынакай көңүл бурушуңуздар керек, анан көпкө жашашыңыздар керек. Көпкө жашаш үчүн айымдарында салымы болуш керек да. Үйүңө кыж деп жей берсеңиз көпкө жашай калат алай. Эржан эмне иш кылат? Эржан управляющий болуп иштейт. Башкаруу системасында иштейт турбайбы? Үйдөн да жакшы башкарабы? Ооба. Үйдөн да управляющийби? Ооба. Же үйдөн подчиненныйбы? Управляющий да. Түшүнүктүү. Азим менен Эльзада кандайсыздар? Жакшы. Эмнеге утуп калдыңыздар сиздер? Ошо биздикиде веси оор болду окшойт. Салмак оор болуп калды. Белине кичине ооруп калды окшойт, бели. Бели ооруп калды. Бирок мен ишенгем, мага жеңил эле болду. Сиз чыдадыңыз, жолдошуңуз чыдады? Мен чыдадым, мага жеңил эле болду. Кое туруп отур деп болбой эле. Оор жеп калды. Сиздер каяктан болосуздар жериңиз? Күйөөмдүкү Көлдөн, мен Чүйдөн. Күйөөңүз, жолдошуңуз Көлдөн, сиз Чүйдөн, э? Эмне менен алек болосуздар? Кесибибиз боюнча экөөбүз тең музыка мугалимибиз. Бирок азыр мен балам менен үйдөмүн, жолдошум болсо кесип менен иштебей эле азыркы учурда ошол оңдоп түзөө иштериме. Сиз музыка мугалими болгондо мектепте? Мектептеби? Кайсы мектепте? Азыр иштебей элем да убактылуу. Түшүнүктүү. Балам менен үйдө. Түшүнүктүү. Азим болсо жана курулуш иштерин кылат дедиңиз, Азыркы учурда. Үй салат. Оңдоп түзөө иштери. Жакшы. Сиздер бул долбоорду каяктан көрүп калдыңыздар? Биз ошол башынан башталгандан бери эле YouTube'дан көрдүк. YouTube'дан көрүп калдыңыздар, э? 4 чыгарылыштан көрдүк, анан кийин катышабыз. кеңешпей катышалы деп сиз баягы мындай карапайым элдер да катышса болот дегенден анан
видео анкета жібердік. Видео анкета. Мына видео анкета жөнөткөндө биз айтканбыз, ким кызыктуу видео анкета жөнөтсө, өздөрүн жакшылап тааныштырып берсе, анан олардын арасынан тандайбыз дегенбиз. Тандоого сиздер илиниптирсиздер, куттуктайбыз чын жүрөктөн. Жана Алина, Таалай. Саламатсыңар. Саламатсыздар. Эмне утуп калдыңыздар? Билбейм, мен аябай жакшы эле келаткам. Жеңишке жетелик деп. Жолдошумдун салмагы оорураак болуп калды окшойт. Мен бир аз метип калды окшойбуз. Жолдошумдун өзүнүн салмагы өзүнүн белине бир аз эме кылып койду, тоскоолдук кылып койду да. Эми мындан аркысын арттатасыз. Диета карматасыз. Диета. Скандинавский ходьба кылдырабыз. Түшүнүктүү, бирок тамактан берип коюп турбу, камап салбай. Сиздер каяктан болосуздар? Биз жолдошумдуку Ак-Суу. Ак-Суудан Көлдөнбүз. Мен өзүм Жетөгүз районуна караштуу Тамга айылынан болом. Көлдүктөр экенсиздер да? Үйлөнгөнүздөр канча жыл болду сиздерге? Үйлөнгөнүбүзгө быйыл 11 жыл болот. 11 жыл болду. 11 жылда канча небере чөбөлү? 1 уул. 3 кыз, 1 уул. Ого, батырына ойнап калыпсыздар да? Буюрса. 3 кыз, 1 уул. 4 бала. Бала экен, жаш. Эмне менен Алекс? Мен өзүм кесибим боюнча экономист, бирок иштеген жокмун. Иштеген жоксуз. Турмушка чыгып, балдарды тарбиялоо менен. Үйдүн экономикасын карап атасыз. Албетте. Үйдө экономика жакшы эле өсүп атабы? Кудайга шүгүр. Жолдошуңуз таап келгенде жакшы эле колдонуп атасыз? Ооба, Кудайга шүгүр. Талай эмне иш кылат? Талай маданият чөйрөсүндө эле иштейт. Маданият чөйрөсүндө эле, Көлдө. Көлдө, түшүнүктүү. Эмне кылат маданият чөйрөсүндө? Айтайынбы? Негизи секретный служба. Негизи айтпай эле койчу деди эле эми. Эмеден руководитель Дом культуры в Караколе. Каракөлдөгү маданият Каракол шаарындагы маданият үйүнүн жетекчиси. Үйдө аябай маданиятты турбайсың. Этти да кашылыкка менен жейсиңер. Кашылыкка менен жейбиз. Түшүнүктүү. Эми мындай кылабыз, сиздер менен тааныштык. Бекем үй бүлө болуңуздар. Биздин бул үлгүлүү үй бүлө долбоорунун максаты азыркы учурда билесиздер, статистика боюнча ажырашкандардын саны 30%дан ашып атыптыр. Биз ошондойго жол бербей бекем үй бүлө болуш керек. Бул бекем үй бүлө, бул бекем мамлекетти курат деп, биздин мамлекетибиз күчтүү болсун, бекем болсун, башка мамлекеттерге үлгүлүү болсун, башка мамлекеттер үлгүлүү болуш үчүн үй бүлөдөн башталат дегендей, биринчи үлгүлүү үй бүлө деген долбоорду ачып баштадык. Атайын сиздерге мотивация берип, биринчи орунга квартира коюп, машина коюп, саякат коюп, биздин жаштар ушул сиздерге окшоп 11 жыл бирге жашап, ажырашып кетпей бактылуу үй бүлө куруп аткандай, ушундай бир бактылуу үй бүлөлөрдү, үлгүлүү үй бүлөлөрдү көрсүн, үйлөнгөндөр да ушулар сиздердин жолуңуздарды жолдосун деп. Кээбирлери 11 жыл болуптур, кээбирлерге 3 жыл болуптур, ошентсе дагы 3 жыл бирге жашаш дагы бул азыркы учурда бир ийгилик болуп калды десек болот. Себебинде азыр кичине ситуация өзгөрүп атат. Эми ошентсе дагы сиздерге ийгилик каалайбыз. Азыр кичинекей аукцион кылабыз. Күйөөлөрүңүздөргө канчалык деңгээлде ишенесиздер, аларды канчалык деңгээлде түшүнөсүздөр, аларга канчалык деңгээлде баа бересиздер, азыр ушул жерден байкайбыз дагы. Аукцион болот. Аукциондун шарты боюнча сиздер күйөөлөрүңүздөргө топ алып туруп ыргытып бересиздер. Жолдошторуңуздар болсо топту төш менен тосот дагы буту менен дарбазага гол киргизиш керек. 90 секунданын ичинде кимдин жолдошу канча гол киргизет, аны сиздер айтасыздар, аукцион менен баа бересиңер. Анан ошол сиздер баа бергенге жараша упай беребиз. Биринчи жылдыздан баштайбыз. Эржан 90 секундада төш менен тосуп канча гол киргизет? 10 деп туралчы пока. 10. 11. 11. 6. Эмнеге 6? 90 секундада эми 90 секунд. Көңүз футбол ойнойбу? Ойнойчу. Ойноп да болдудан 6 гол аст аябай. Азыр 6 менен баштап турайынчы. Сизчи? Мен 3 менен баштасамбы деген. 3 менен? Ушунчалык ишенбейсизби күйөөңүзгө? Жок, кеп ишеничте эмес, кеп көрбөгөндүктө го то ойногонун. Көргөн эмеспиз? Жок. То ойногону барбайбы достор менен? Же жибербейсиз, үйдө камап жата аласыз? Ошо барат да, мен көрбөптүрмүн ошо кандай ойнойт экенин. Кандай экен? Эми эркектер топту жакшы эле ойносо керек. 90 секундада 3 гол өтө аз да? 7. Сезимдерде буларда 1 очко бар, 1 упай бар. Ошондон булар шашпай өзүнүн каалыгын айтып атат. Силер бияка тең элбей келесиздер, көбүрөөк айткыла. Мен 7 менен калдым. 7. Сизчи? Элзада? 8. 8. 12 деп койдум. 12. Сиз көбүрөөк айтып көрбөйсүзбү? Ержан управляющий болгонго жараша жакшы эле тепсе керек топту. Пока булардан 1 гол көбүрөөк. Элди башкарганга жараша топту деле башкара алса керек да. Совсем нереальный болуп калган цифрлар. Канча? 12. 12. Сиздики?
11. 11. Сіздікі? 8. Бірақ ұтылып қалышы мүмкін бар, Не дұрыт? Қандылы жоқ алды, шыңғандылы жоқ алды, мүтті да жөлілі. 8 бойынша. 8 бойынша. Сіздікі? 7 ойынша қалды. 7 ойыншылар қалды. Қолдан да жиынтықтағы алып келе берелі, сіздер 7, 7, Эльзадалар 8. 8. 9. Сезім Нұрсұлтан. 9 қылсам. Сезім Нұрсұлтан бері қараңыз, аяққа көңіл бұрыңыз. Ал түшінгенделе жоқ. 10. Ал ұлмайды алдағы. Мейлі 11. 11. 11 сіздер? 12. 12. О. Күшті аукцион бүтті. Алымша қошымша жоқ. Жоқ. Даярсыңар, 12 гол кіргізсе, бірақ 12 гол кіргізсе, автоматтық түрде чемпион болып кетеді бұл. Жөнілі текке кетесілердік. Ойланып көрілечі? Болды, Гөлөргөргө болгон берген баңар ушул, жетиле баа, ушунчалык сенбесип келебизге. Мейлі анда. Жетинин бири Кыдыр деп эле. Жетинин бири. Урумдап баштадык. Кеттик анда. Баштадык, колчоолор. 90 секунддун ичинде талай топту төш менен тосуп туруп, жерге түшүрбөй буту менен 7 голду дарбазага киргизиш керек. Чогуу санайбыз. 1, 2. Бириңиздерге айтып туруңуздар. Опа. Сызыкты басмай жоқ, шашпай айтыңыздар. Өтір үріп кетші. Мына ұқсашты. Уақыт бар дағы. Уақыт бар. Берер. Шалдырабайбыз. Маңайды жүрбейбіз. Қана. Настройды жақшылатабыз. Halina бер жетпей қаласың маған. Өтірек бер көтші. Болды. Не oldu әлі? Көріңізді, күйеуіңізді топқа жөрөтпеңізді кесеп еттім. Ертеңнен баштап тынбай тау ойнасын. Отырыңыздар. 90 секундтың içinde Эльзада менен Азим 8 гол киргизебиз деп сөз беришти. Сөзүнө туруп азыр көрөбүз. 1-2-3 дегенде чогуу бирге баштайбыз. 1, 2. Өйдөрөк Эльзада. Өйдөрөк. Давай. Опа. Өйдөрөк. Нервтенмей жоқ. Bir. İki. Өйдөрөк Эльзада. Өйдөрөк.
Телекөрүүчүлөр ошентип экинчи түгөй тапшырманы аткарып бүтүштү. Азыр үчүнчү түгөй башталды. Нурсултан менен Сезимдин үй бүлөсү 90 секунданын ичинде 11 гол киргизиш керек, 1, 2. Өйдөрөк, шашпай. Өйдөрөк. Жан. Сызыкты басмай, жок, сызыкты басмай. Өйдөрөк. Ой. Давай, Жан. Өйдөрөк. Geç. Ушундай. Ушундай. Өйдөрөк дейм. Geç. Can büyük tepe. Can öyle teotta. Батпаттан. Давай Can. Батпаттан. Oyun бүтөндөн анан жакшы ойноп баштадыңар. Башында репетиция аз болуп калды. Can 5 лет. Ай, не ал дейсиңер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип 3-чү түгөйдөгү берген тапшырманы жыйынтыктап бүтүштү. Азыр 4-чү жыйынтыктоочу түгөйлөр Эржан жана Жылдыз. Сиздер аракет кылыңыздар. 90 секундада 12 гол дегенсиздер, ыргыт бергенден дагы болот, тосуп алгандан да болот. Бул жакта бирөөнүн күнөөсү жок. Экөөнүн күнөөсү же болсо экөөнүн ийгилиги. Андыктан сиздерге да ийгилик каалайбыз. Жакшылап аракет кылыңыздар. 1, 2. Ой, выше, да? Iki. 3. Ay. Dört gol. 4 gol var. Vakt var. Блин. Давай. Рискам. Kaç gol oldu? Блин. Давай. Жақсылап. Уақыт бар. Давай, целься. Да. Ай, Ержан. Ұқсашып кетпеді ле. Ұқсашып кетпеді. Сен тепкен, тосқоныңар жақшы, тепкеніңер жақшы, бірақ траектория башқа болады так что. Ошоға дек. Сөйле. Ай, соны тұрбайғы. Құт болсын жаңы үйіңір. Ай, Қырғызстанда да иштеп ушундай үй алса болот бекен, Ооба да мен. Кантип? Максат, ниет менен. Башында тапканыбыздын баары эле батирге, кийим кечегиге, айыл апайга эле кете берчү экен. Кийин ойлоно баштадык. Эмне биз өмүр бою батир жашап жүрө беребизби? Ай, батирдин акчасын төлөбөйсүңбү? Мен бир айда 25 000 табам. Чыңгыз болсо 30 000 табат.
Экөөбүздүн тең айлыгыбызга 48 айга узартып төлөө мөөнөтү менен үй алдык. Ай сайын 45 миңден төлөй баштадык. Чын кыздын жумушу 5те бүтөт. Ал жумушунан чыгып түнкү саат 10го чейин таксиде иштейт. Байке, сумга барыш керек. Таксиден түшкөн акчаны тамак ашка жана үй тиригине жумшайбыз. Үнөмдөй баштадык. Атүгүл жумушка дагы тамагыбызды алып бара баштадык. Көрсө, максат коюп, аракет кылсаң баары болот экен. Бери карагыла. Код курулуш компаниясы үйлүү болуу кыйын эмес. Мынакей, урматтуу айымдар. Күйөөлөрүңөр футболго барып ойноп келеличи дегенде жибербей койсоңор, натыйжасы ушундай болот. Бул оюнда тилекке каршы бир дагы үй бүлө коюлган максатына жеткен жок, упай эч кимге берилген жок. Чарчап калдыңарбы бат эле? Жана биринчи оюн жаман чарчатты. Биринчи оюнда. Экинчи оюнда ошончо силерге жеңилдерээк болуп атыппы. Төш менен тосуп алып бут менен узатып коюш керек эле. Жакшы эле эр-жандык окшош келет эле, бирок кичине траектория өзгөрүп кетет да. Келиңиздер эми сиздер менен таанышалы. Төрдөн баштайлы. Кандайсыз? Жакшы. Мындап көрсө. Таанылай мырза. Жанатан бери сиздер жөнүндө бир сыйра келинчектер айтып берип атты маалыматтарды. 11 жылдын ичинде 4 бала. 4 балалуу болдуңуздар. Бири-бириңиздерге мындай бири-бириңиздердин мүнөзүңөрдү жакшы билип калдыңар. Ошентсе дагы ошо сиздин келинчеңиздин мындай жакпаган бир мүнөзү барбы? Бар. Кайсынысы? Кечинде балдардын баарын уктатып коюп, эшикке чыгып мороженое жеп келеличи деп берет да. А силерде мороженое силер жакта сатпайт? Сатат. Сатпайбы? Алыс. Алыс деле эмес, жакын эле, просто балдардын баарын уктатып койгон, өзүнчө жеп келиш керек да. Балдар менен бөлүшкүсү келбейт. Уктатып койгондон кийин жеп. Түшүнүктүү. Ушул мүнөзү жакпайт. Бул мындай жакпайт. Жакпайт деп деле айтпайсың. Башкалар башка сапаттарды караганда деп атам. Эң эле начар сапат ушул болсо анда. Жаман сапат ушул да. Калган сапаттардын баары жакшы. Анда катуу экен анда аялыңыз. Жаккан сапатычы? Жаккан сапаты кечинде экөөбүз чыгып мороженое жейбиз. Бул жакпаган сапатка да кирет, жаккан сапатка да кирет. Анткени мен да жейм да. Түшүнүктүү. Акыркы жолу качан бердиңиз гүлдү? Акыркы жолу 2019-жылы төрөт үйүнөн чыгып кетканда. Ошондон бери гүл бердиңиз. Ой, гүл берип колдоп туруш керек аял кишине. Үйдө кот кылышасызбы? Үй жыйнашып, чыны жушуп дегендей. Кээде. Бирок жыйнашасыз да. Кээде. Жакшы. Негизи аял кишиге үйдө жыйнашып туруш керек, романтик болуш керек, аларга жакшылап көбөлөк көңүл буруп коюш керек. Анткени пайгамбарыбыз айтты, араңарда эң жакшыңар үй бүлөңөргө, аялыңарга жакшы мамиле кылгаңар деп. Ошондуктан биз мырзаларга айтат элек, канчалык биз аялдарга жакшы мамиле кылсак, канчалык аларды көтөрсөк, колдосок, чыны жушуп, пол жушуп, үй жыйнашып, тамак жасап койсок, аял киши мындай бактылуу болуп калат экен да. Аял киши ушул күйөөсүнүн поддержкасы ушундай чоң поддержка болот экен, ошондой үй бүлө бекем болот экен. Албетте бир жолу чыны жушуп койсоңор, аял киши кийин 1000 жолу кайра ошондо жакшылыгы менен кайтарып берет экен да. Ошондуктан мырзаларга айтат элек, үйүңүздөрдө романтик болуңуздар. Экинчи үй бүлө менен таанышабыз. Азим мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Шүкүр. Акыркы жолу качан гүл бердиңиз сиз? Биз акыркы жолу 8-мартта бердик го дейм. Быйыл. 8-мартта. Ага чейин сиз өзүңүз романтиксизби? Эми анчалык романтик деле айта албайсыз, бирок эми часто хотя бы үйлөнгөнгө чейин аябай романтик болуп жатат. Ушундай сыяктуу кылып турабыз. Иә. Мындай кечинде келатканда уулубуз бар үйдө. Уулум менен үйдө да. Анан кечинде жумуштан келатканда уулум бир 5-6-ларда чалат да. Мамасынын телефону менен чалат. Папа, мага муну алып келбей эле кой, дейт да. Алып кел дейт да. Алып келбей эле кой, мен ооруп калгам. Десем алып келбей эле кой дейт да. Намек кетип турат. Намек да. Хорошо, балам, макул, давай деп коюп коет. Макул дейт. Балаңыз чалабы же келинчеңиз чалдырабы балаңызга? Билбейм, ушуну точно биле албайм. Түшүнүктүү. Жаккан мүнөзү? Жаккан мүнөзү баардыгы эле жагат. Идеал. Жакпаган мүнөзү? Тең менен тезек кабыл менен дейт го. Мен идеалмын, ошон үчүн келинчегим идеал деп койсуз. Ар бир адам кемчиликтүү, конечно. Ар бир адам. Жакпаган мүнөзүчү, бир мүнөзү жакпайт да, кантип эле бүтүп бара жатат. Эркек киши мисалы баарыбыз эле да, мынакта эркектер бар, жумуштан чарчап келди, жат тамак жаап, курсакты өзү эле жатыш керек деген ойго. Баягы жатайынчы бир чалкалап деген сияқты. Ошентсең эле анан да жаткызбай жумшай берет да. Ошол жагы эле экен да. Ошол да так. Калган жагы бүт жакшы.
негизи үй бүлөдө ар бир адамдын плюсу да бар, минусу бар туурабы? Артыкчылыгы да бар, кемчиликтери да болот. Ар бир адамда бар. Бирок эң негизгиси үй бүлөдө эмне болуш керек? Ошол кемчилик болсо ошону толукташ керек. Ошол нерсеге кемчиликке сабыр кылыш керек, ошондо үй бүлө бекем болот, туурабы? Сиздер канча жыл болду үйлөнгөнүңүздарга? Биз 5 жыл болот. 5 жыл болуп калды. 5 жылдык деле тажрыйба бул азыркы замандын эсебине алганда бир эле тажрыйба. Ошондуктан сиздерге да бекем үй бүлө болуңуздарды каалайбыз. Сөзү эмне менен алектин дедиңиз? Биз негизи мугалим кесибиз да, музыка мугалими да. Кесибиз боюнча ушундай, бирок азыркы тапта мурунчараак биз окууну бүткөндөн кийин 2-3 жылда иштегенбиз мектепте. Анан бирок мектеп иштеген ал убакта айлык аз эле да. Биздин образование менен бир 10 000 сомго жетпеген акча алып чыкты да. Мисалы келинчегим да иштеген, мен да иштеген, мен шаарда иштеген биякта эле. Бирок ал убакта айлык аз эле. Бирок айлык аз болгондо байланыштуу биз үйлөнгөндөн кийин мен мектептен чыгышка туура келип калган да. Себеби эми үй бүлөнү да багыш керек, айлык жетпейт. Ошол себептен стройкада болгон обделкада ошол көп эле нерседе иштедик. Ошол колубуздан келген жумуш менен азыр алекпиз да. Негизи ар бир кесип ардактуу дейт. Мындай кара жумуш кылуудан эч качан уялбаш керек, тартынбаш керек туурабы? Колдон эмне келсе ошонун баарын иштей бериш керек. Ошондуктан мырзалар ушундай болуш керек. Колунан келгени менен жер чукуп болсо да үйүнө үй бүлөсүн камсыз кылып, ырыскын алып келүүгө себепчи болуш керек. Айымдар болсо ошону көбөйтүп, ошону кайрадан мындай үйдүн очогу болуп берүүгө аракет кылыш керек туурабы? Эми биз эле көп тармакта иштедик да. Мен шаарга келгенден баштап көп тармакта иштедик да, мындай айтканда. Мамлекеттик кызматта дагы, мамлекеттик эмес, частный фирмаларда же частный ишканаларда, же бирөөнүн кафесинде, же бирөөнүн колунда көптөгөн тармакта иштедик. Ошонун арасынан эми ошолордун азыркы убакта жумушсузбуз дегенден алыспыз. Колубуздан көп эле нерсеге аракет кылабыз. Эгерде мугалимдердин айлыктары көп болгондо мугалим болуп эле жүрө бермексиздер, туурабы? Мугалим кайра ниетибиз бар, буюрса иншалла, могул айлык көтөрүлбөдү. Эми бирге бир кошулуп калды деп атышат. Анан ушул жаңы окуу жылдан баштап келинчегим да мугалим да, биз. Демек, мурда сиз 10 000 айлык алган болсоңуз, азыр 20 000 болуп калды деп атышат, э? Биздин образование менен ошондой да. Жакшы. Негизи ушу мугалимдик кесипти өтө бактай билиш керек. Мугалимдик кесип бул өтө маанилүү. Бул деген улутту тарбиялоо, балдарды, мамлекеттин келечеги боло турган жаштарды туура багыт берип тарбиялоо, аларга билим берүү бул өтө чоң ролду ойнойт. Ошондуктан биз мамлекет мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек. Мугалимдердин айлыктары жакшы болсо, айзың болуп кетип калышпайт. Буюрса киребиз кайра. Кириңиздер, буюрса ийгилик каалайбыз. Нурсултан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Каяктан таанышып калды келинчегиңиз менен? Келинчегим менен университеттен. Буюрса Бешинал жакындагы университетинде. Чогуу окугансыздар? Курсташпыз. Курсташ. Ошол жактан таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп, анан үйлөнгөнбүз. Жакшы. Курсташыңыздын жакпаган сапаты бар? Жакпаган сапаты. Мүнөзү, сапат эмес, мүнөзү деп коелучу, жакпаганын бири. Көкпет. Айткандан кайтпайт. Айткандан кайтпайт. Сиз эмне деп турсаңыз да болбой, укпай калат. Жок, мындай. Кылыш керек, кылчу нерсени кылам дейт. Кылчу нерсени баары кылат да. Сиз кой десеңиз болбой калат. Бүгүн тырмакка кирпикке жазылып койгомду карды келип бараткан бир сүрөт бар го, бир аялда. Карды кечип бараткан, момда карды. Ансында мындай кылам деген нерсесин кылат. Бул үлгүлүү үй бүлө долбоорунан катышабыз деген ой кимдики, сиздики же келинчектик болуп калдыбы? Сезимдики болуп калды. Сезимдик. Менден катышабыз деп көп беттен туруп алды, айла жок катышып атасың. Менден биринчи көрүптүр, анан катышалы деп сунуш кылды. Түшүнүктүү. Көрдүм, анан макул болдум. Жаккан сапатычы? Жаккан сапаты көп сапаттары жагат. Адамгерчиликтүү, адамга мамилеси жакшы. Боорукер, камкор. Мактабаңыз. Телевизордон көрөт кийин сүйлөт. Мен аябай мүмкүнчүлүк да бул. Эфир аркылуу сүйүүсүн билгизүү. Келиңиз, Ержан менен таанышалы. Ассаламу алейкум. Жакшы. Эмне менен алексиздер? Мен өзүм эме, управляющий. Башкарма. Ооба. Башкарып эле жүрөсүз. Үйдө да сиз башкарасызбы? Ооба. Жакшы. Эми сиздер канча жыл болду деди үйлөнгөнүңүздөргө? 6 жыл. 6 жыл. 6 жылда эмнени түшүндүңүз үй бүлөлүк жашоодон? Баарын түшүндүм го. Көп мурун түшүнө албай жаткан нерсенин баарын түшүндүңүзбү? Жашоо кандай экен деп.
Аялдар кандай экен? Жакшы эле. Жакшы эле. Ооба. Жылдыз. Түшүнүктүү. Таанышкансыз каяктан тааныштыңыздар? Чогуу калабыз. Сиздер да чогуу калгансыздар. Ооба, мединститут. Курсташ. Жок, группалаш. Группалаш. Мед институт. Кесип боюнча. Кесип боюнча. Хирург болуп бітіргім мен. Келіншегім акушер-гинеколог. Сіз не хирург болбай қалсыз? Айлығыз? Менікі деле ошондой, молодой врачка ешқандай перспектива жок эле. Негизи докторлар жаш эле табат го? Жаш докторлор таппайт го. Жаштар, Жаштар мындай эле жүрүшөт да, жардам берип. Коррупция. Айта алыңыз, тележурнал. Айтпады, коррупцияны айтсаңар, президент жардам берем деп. Айтыш керек, коркпош, мүмкүнчүлүк болот экен, айтып алыш керек. Жылдыздын жакканы менен өзү. Баардык жерде позитив болуп карайт да. Дайым позитивде жүрөт, э? Такыр кайгырбайт. Ооба. Үйдөн дагы дайыма маанай, шаан шөкөт. Мен жок болбойт десем деле болот дейт. Ооба, ал деле бияка алып келди. Бияка келинчегиңиз алып келди. Бас Болбосо сиздин катышпайт элеңиз. Ооба, жок. Кереги жок деп айткам. Бул эле күчкө салып сүйрөп келди. Ооба, жок, утабыз деп айтты. Дем күч берип. Утасыңарбы? Квартира алабыз деп. Квартира барбы, неге? Бар, бирок биздики эмес да, жок. Батирде турасыңар. Ооба. Буюрса, жакшылап аракет кылсаңар, утат экенсиздер. Жакпаган мүнөзүчү? Жакпаган мүнөзү эмоция алдырып берет. Ооба. Кичине сүйлөп калсак ыйлай берет. Ооба. Ушундайсы бар да. Кайра кичине сүйлөп калсак күлүп калат. Таптым. Эми мындай кылабыз, урматтуу мырзалар. Аукцион кылабыз. Жанагыдай эле. Буга чейинки аукциондо айымдар силерге баа берген. Тилекке каршы силерге аябай өтө эле ишенип алышыптыр. Силер ишеничти актай албай калдыңар. Эми мунусунда силердин берген бааңыздар болот айымдарга. Кайрадан эле ошол топ маселеси, сиздер топту жанакине эле ыргытып бересиздер. Айымдар эми буту менен эле жерге түшүрбөй, буту менен тосуп алып туруп дарбазага узатып ийиш керек. 90 секундада кимдин келинчеги канча гол киргизет? 7 деп айтып. 7. Ошондон баштайын да аукционду. Эржан байке 7 болсун, мен 8. 8. 6. Мага караганда ушу аягым топ жакшыраак ойнойт болуш керек. 10 деп берейин, 10. 10. 10 дейинчи. Мына. Талай мырза тарс эле 10ду койду. Маселенин кабыргасынан койду. Азим, сиз эмне деп жооп бересиз? 6 эле делчи. 6 эле ушунчалык. Жок, келинчегин тойногон аще көргөн эмесмин да. Бирок мындай шыктуу да. Жүрүм туруму олдоксон эмеспи келинчегиңиз? Жок. Түз барат, кулап калбайт. Ийгилсе түзүлө тигет. Түзүлө бар. Анда көп эле айтып бериңиз да эмне. Бирок топ тепкен көргөн эмесмин да. Ушунча ар бир адам бир ишти жакшы кылса, кийинки ишти деле жакшы кылат да. 10 дедиз, Ага. Так, канча эле? Бул жак 7. Сиз 8. 10. Не кылалы десең? Айтыңыз, келиңиз. 6 ойдон кала берсин. 6 ойдон? Силер ыргытып бересиздер, айымдар болсо жерге тийиспей тозуп алып. Ушундай эле могул эле баштайын. Жанакиндей эле. Канча болду? 11 болду, 10 болду. 10 болду. 16, 8, 7. Канча дейсиз? 90 секунд көп эле. Сүйлөп көрүңүз. Балким силерге караганда айымдарыңар тыңыраак. 11 деп көрөлү. Талай мырза айткандай, мага караганда футбол аялым жакшы ойнойт болуш керек. 10 да айтпады. Сиз 11 дейин. 11. Көтөрүп барат жаткы бүт. Көтөрүлүп барат да. Ал эмне? 90 секундда 11 гол эмне? 12 анда. 12. Жарымы. Иә. 6. Дагы эле 6 ойдосуз. Ооба. Утулуп каласыз. 1 упай кимде эле? 1 упай. Силерде болчу да. Булар көрдүңөрбү? Бул кенен кесир. Силер аракет кылышыңар керек. 13. Иә. 10, 12, 6 эле. 6 эле? Талай мырза 10. 13. 13. Ого, мына. Азим 6. 6. 6. 12. Нурсултан 12. Эржан келинчегиңиз тың эле көрүнөт. Айтыңыз.
8 қойыншы. 8. Ооба, жетет. Солай бүтті. Дүкендар жабылды. Жабылды. Болды? Болды. Болмай. Башталдығында. Ең аз 6-дан баштайбыз айзимдерден. Ойдун шарты боюнча 90 секунданын ичинде келме-кезек, терме-тезек дегендей мырзалары топтор кытып берет. Айымдар болсо жерге тийгизбей, буттар менен дарбазаны көздөй узатып коюш керек. Бул үй-бүлөдө 90 секунданын ичинде 6 голду киргизебиз деген сөздөрүн айтышты. Канчалык деңгээлде сөзүнө турат, азыр бирге чогуу көрөбүз. 1, 2 Шашпайлы. Шашпайлы. Ошондой эле. Ошол эле бут менен. 3 Geç. Kayra, şunday эле. Ay, молодец. 4 Ay, молодец, şunday эле. Ayt, ошондой эле. Ayt. Ay, молодец. Ay, молодец. Все, Везда. кирбей калды. Bir gol kaldı. Hey, tüz Ezda. Ne oldu? 6 golda bilgende эле болуптур. 6 gol болду. Белиң кырсылап коюш. Азимдердин үй-бүлөсү өтө пунктуалдуу экен. 6 деди эле, 6-дан ашырбай, 6-дан кемитпей, 6-ны киргизип койду. Азыр болсо Эржандардын үй-бүлөсү 90 секундада 8 деген. Бул жака чогуу күбө бололу. Чогуу санайлы. 1, 2 Не спеши. Хорошо. Эй, выше, высоко. Ниже, Жан, ниже. Да, мүмкүнчүлүк бар. Айтып турабыз, колдоп турабыз. Вот сюда цель. Опа. Ай. 90 секундада эмне болмок эле? Биз 90 секунддун ичинде 12 гол киргизебиз деп Нурсултан мырза айтты эле. Ага да чогуу күбө болобуз. 1, 2 Ушундай. Шашпа. Жан, ылдый эле. жерге тийгизбей тебиш керекпиз. Жерге тийип кирген эсептелбей калат. Шашпа. Бут менен, каптан менен жакыныраак эле туруп, шуну арткан коркутат. Коркпу.
Сызықты баспайбыз, сызықты баспайбыз. Нұрсұлтан, артқарақ. Сызықты баспайбыз. Сызықты бассаң есептелбей қалады, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, сызықты баспайбыз. Жандырақ ойнайбыз. Жандырақ, деймін да. Тырышпа. Yok. Талай мырза, 90 секунд, 13, гол. 1, 2. Ой, geçir. Ылдыйраак Талай, ылдыйраак берчи. Söz. Талай, шашпа. Талай, ылдыйраак берчи. Onda gerek görene. Блин, бияк жака берсең. Ушундай окшош барат. Жерге тийип калып атат, жерге тийиспей. Ылдыйраак тээп көрсөң анда. Эки. Ушундай эле тээ берем. Вакыт бар да, вакыт бар. Шашпа, тээ бер. Тора эмес берип атам бе? Нет, нормально. Ой, карак. Буттун астыраак жагы менен тээп көрсөң. Ай. Курсак ачтыбы? Ооба. Тамак жейсиздерби? Азыр курсак той жасабыз. Силерге өзгөчө конкурстар айтып койгонбуз. Бул конкурста дагы 1-2 үй менен коштошобуз. Ошондуктан жакшылап аракет кылып, колдон келишинче упайды алганга тырышкыла. Эми мындай болот. Үйдө силерге күйөөңүздөр тамак береби? Тамак жасайбы үйдө? Жок, жасайт, бирок бербейт да. Жасайт, бирок оозуңузга салып көрүлөт. Бүгүн салдырабыз. Романтика болот да. Мага наоборот. Иә. Наоборот, жазабайт, бирок тамак берет. Өзү жасабайт, бирок тамак салып турат оозуңуздарга. Жакшы, сизде? 2 тамак жасап берет. Яичница и картошка. Картошка бышырып берет, тамак жасап берет, бирок сиздечи? Тамак жасайт. Тамак жасайт. Бирок өз колу менен оозуңузга салып жейдирип көрдүңүзбү? Кеде болуп калат. Үйлөнгөндө торт жедирген, ошондон бери эчтеке жедирген. Жок, кеде баягы шашылыш болгондо, балдар менен жешип атканда салат. Кашык менен, эми кол менен эмес, кашык менен. Бүгүн өз колу менен жолдошторуңуздар силерге азыр курсагыңыздар тойгузуп, тамак ооз тийгизет. Эреже боюнча алдыда коюлган кыйынчылыктардын баарынан өтүп баш керек. Бирок эң биринчи баратканда түз барат. Түз барып, биринчи алманы алыш керек. Алманы алып келип туруп, биринчи көк жыгачтын үстүнө өтөт. Анан кийин кайра барып туруп дөңгөлөктөрдөн ар бир дөңгөлөк буттарын салып өтүп келип туруп, анан силерге алманы оозуңуздарга салып, кайра түп-түз барат дагы жүзүмдү алат. Кайра эле ушу жыгачтын үстүнө өтөт, кайра дөңгөлөктөрдүн үстүнө өтөт, анан келип жүзүмдү салат. Кимдики эң аз кыска убакыттын ичинде аткарса, ошол үй бүлө отот. Силер күйөөңүздөргө айтып турасыздар, күйөөңүздөрдүн көздөрү таңылган болот. Силерге кандай багыт бересиңер ошого байланыштуу. Алар силерди кандай угат, тилиңиздерди кандай алат ошого байланыштуу. Кыскасы, биргелешип иш кылыш керек. Даярсыздарбы? Канча секунд? 130 деп. Жылдыздан баштайлы. 130. 130 секундданын ичинде келип, курсаңыз тоюңуз кетет. Сезим. 120 дейм.
120. 125. Elzada. 125. 125. Alina? Мындай барып, кайра келип 2 круг кылыш керек, 140 дейинчи. 140. Өтө эле көп эмеспи? Жок. 130 дейинби? Давайте 130, ар эмес бир 10 секунд. Жакта 130. 130. 135 кыл. 135 кылайын анда. 5 секунд. 135. 135, 130, 120. 120. Барып 140 дейинчи. 140. İyi. Сенде упай бар, а? Ооба. Ошон үчүн 140 болот да, шашпай. Сенде упай барбы? 120 дедиң эле. Бул жакта Жылдыз менен Алина экөө аябай аракет кылыш керек экен да. 120 деп коюнчу мен деле. 120? Же 119 давайте айтайын işte. Кеттик анда. Кайрабастан. Жыйынтыктоочу упайларыңарды, бааларыңарды айткыла. Жылдыздан баштайбыз. 115 деп коелу да. 115. 115. Сезим? 110. 110. 110. Элзада. 150. 150? Силер өйдө эле партасыңар го, эскенче. Бобой кала жешпей калса деп атпайбы? Мейли, утулуп калсаңар өзүңөрдөн да. 150. Алина? 130. 130. 130. Болду ушундай? Бирок болгону эки эле жерден өтөт. 130 секунд аябай көп эмеспи? Келип барып тамак алып керек да. Барды 100 алып келди. Эми 3 алманы 2 сунганда эле жутасыңар да. Бирдей кылып койсочу 110 деп койсо. Жутпайды эле, если өздөрү правиласын билип кетирсе болот да. Ооба, бийлер өздөрү кетирсе болот. Ошондой болобу? 80. Бирдей кылып койсо, бирөө 80 дейт. Бирдей кылып койсо, ана жеңүүчүнүн аты айрылат. Кача калай атасыз? Кача калай атасыз? Мен 90 кылайынчы анда. Сен 80 деди, мен 10 секунд кошуп берейин 90 кылып. 90? 90. Сиздики 90. 190 бу? 90. 90 секунд бу? 90 секунд. Тура эле, анткени очко жок болуп атпайбы буларда. 150 секунд аябай көп болот Элзада. Элзада. Калтырда да. Иә. Калтыр дейт. 150 калды. 110 сезимдикке калды. Алинаныкы 90. Болду? 100. Жылдыздар 100гө түштү. 100. 100 жылдыздар, сезимдерки 110. Элзаданыкы 150 боюнча эле турат. 150. Анан Алина 90. Болду. Чечилдиби? 100 дагы бар да. Оода. Баштадык анда. Эң биринчи 150ден баштайт экенбиз. Элзаданын үй бүлөсү. Биз жакка отуруп туралыбы? Силер отуруп туруңуздар бияка. Жүрүңүздөр. Мына ошентип жыйынтыктоочу конкурстун эрежеси боюнча мырзасын канчалык деңгээлде аялы башкара алат? Канчалык деңгээлде аялынын тилин угат мырзасы? Ошол боюнча оюн башталды. Элзаданын үй бүлөсү 150 секундта берилген тапшырманы аткарабыз. Даярсыздарбы? 1, 2. Барар. Тез, чуть. Солга, чуть. Ал. Ал, тарелкасы менен алыш керек беле? Айырмасы жок. Келер. Түш, түш. Солга, арткарак, назад, Азим, назад. Солго, назад, солго. Оң, сол, мына. Ооба, билем. Назад. Артка? Назад. Солго, эми, солго. Капталдап, солго, Азим, капталдап. Оңго. Оңго, капталда, оңго дейм. Оңго, капталда, бас. Жетелексиң сен да, көп барсың. Оңго, сал бутуңду. Сал, ар жака. Сал, эңкейбе, сал. Кол менен тийбеш керек. Ошон салыр. Салыр, бери кел. Сөп. Болду? Келер. Нам, бияктан.
Бол, жұтып мындай эле сайнабай эле деп койсун. Жут. Нересің? Мында. Салынма. Вай на стол. Çıktın mı? Жардам бермей жоқ. Аял өзі демет шығар. Аңға. Бала. Қол. Атқа. Kayaktasın. Benim çay. Ne oldu? Bir алмаға қалып қалған тұр ғой. Тілек қарсы бір алмаңар қалып қалды, бірақ ошонса дагы 2 минут 16 секундта жетиштиңиздер. 150 минутқа, 150 секундқа аса эле калыптыр, бирок баары бир алмаңар қалып қалды. Өрүп болуп кетти. Сиз менен Нурсултан бул тапшырманы 110 секунддун ичинде аткарабыз деп сөз беришти. Азыр канчалык деңгээлде бири-бирин бат-баттан түшүрүшүп кетишет. Баарыбыз күбө болобуз. 1, 2. Түс жан. Бат. Алма оң жакта. Так, көрүүчүлөр. Оң жагында, оң жакка. Алманы ал. Алманы ал. Силер көрүүчү болдуңар. Солго кет, солго. Түс, нарак бас, нарак. Дагы битке, дагы битке, нар бас. Артка, битке. Артка, битке. Бас, бияка. О, бас, давай келе бер. Бас. Түш. Дальше түс кет, түс. Өйдө жол. Оң жагыңа жол, оң жакка. Сал бутуңду. Сал бери жакка. Бери сал. Бу, келди. Болду, сал кете бер. Түс келе бер. Сал өзүмө. Кол менен жардам бермей жок. Кол менен сезим жардам беребиз. Колду ал. Колдон алабыз сезим. Колдон алабыз. Siz jey beriңиz. Колуңузбен жардам бермеңиз. Unчат. Чу. Жылдыз менен Эржандын үй бүлөсү 100 секунддун ичинде жетишебиз деди. Чогуу санайбыз. 1, 2. Прямо, быстро. Налево чуть-чуть, налево. Колуңуз сиз. Ага, все, бери, яблоки там стоят. Назад, направо. Да, назад. Круговое движение, да. Теперь прямо. Налево, теперь налево. Ага, иди ко мне. Теперь, да, слезай, теперь прямо иди, прямо. Дөңгөлөктөр выше теперь. Налево. Ой, направо. Налево, Эржан, налево. Лево. Сал дөңгөлөктөргө, быстрее. Быстрее. Ко мне иди теперь, ко мне, быстрее. Сюда. Давай, ложи в рот. Хорошо. Колуңуз менен жардам беребиз. Сал алыңыз созукка. Назад. Siz жебесиз, жүзүн батталып турдуңузга. Колуңуз менен жардам бермеңиз. Налево. Назад.
Иди ко мне. Возьми. Раз, два. И последний. 3. Все. Алина менен Талайдын үй бүлөсү 90 секунддун ичинде тапшырманы аткарабыз деди. Баарыбыз бирге санайбыз. 1, 2. Сол жакта түп. Дагы. Стоп. Все, ал, алманы ал. Оң жактабы, сол жактабы? Түп, карма. Каяка Алина? Оңго. Все. Биринчи жагыштан башталат да. Биринчи жагыштан башталат экен да. Түз. Оңго. Чык. Все. Бир аз өйдөнү көзөй. Түз, бурчка. Түз. Кетер. Ары. Оңго. Сал дөңгөлөккө. 1 салынды, 2. 3. Мага кел. Кел мага. Ооба, мага кел. Иә. Кел. Каяктасың? Мага кел, мына. Жаныма кел. Түз. Озума. Кана. Бирен чайнал. Так. Көрüşler жардам бермей жок. Көрüşler жардам бербейбиз. Мага. Кана. Болду. Мына ошентип бул оюндагы жыйынтыкталды. Тилекке каршы бул оюнда бир үй бүлө менен коштошууга туура келди. Калган 3 үй бүлө менен азыркы кийинки конкурста ат салышып туруп, дагы бирөө менен коштошобуз. Тилекке каршы аукциондун жыйынтыгы боюнча бир аз жетпей калдыңыздар. Эми бул оюн ушундай, турмуш ушундай, капаланмай жок. Эң негизгиси биздин оюнга келип, долбоорго келип, көңүл ачып, курсак тойгузуп, азыр болсо дагы Тойбос компаниясынан ушу сиздердин үй бүлөңүздөргө кичинекей белегибиз бар. Тойбос компаниясынын адал тамактарынан жеп, үйүңүздөргө барып, чай ичип коюңуздар. Куттуктайбыз. Келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Кудай буйрса, кийинки эфирлерде балким сиздер менен дагы көрүшөрбүз. Талай мырзага жана ошондой эле Алина айымга кол чаап узат коелу. Ал эми калган 3 үй бүлөнү кийинки оюнга бир үй бүлөнү электен чыгаруу үчүн алып калабыз. Барыңыздарга ийгилик, дагы жол кол чабуулар болсун. Рахмат. Азыр биз дагы бир үй бүлөнү электен өткөзүп алып, үйүнө бай-бай деп жөнөтүш керекпиз. Калган 2 үй бүлөнү алып калып, финалдык беттешке даярдаш керекпиз. Ошондуктан биз азыр 3 үй бүлөнүн ортосунда кайрадан бир жарыш уюштурабыз. 120 секунддун ичинде кайсыл үй бүлө эң аз топту салып калса, чакага ошол үй бүлө менен коштошобуз. Түшүндүңүздөр, Азыр эң биринчи Эржандардын үй бүлөсүнөн баштайбыз. Келиңиздер. Эржандардын үй бүлөсү стартты баштаган турат. 120 секундада канча топ салат болду экен? Чогуу санайбыз. 1, 2. Бер линияны бер жагынан баштайсың. Бер жагынан линияны. Слишком сильно. Ай, не сильно кидай первый. Вакыт бар. Сүйлөш көрөп жүргөнү мен. Не сильно, Жан. Не сильно бей первый. Вакыт бар.
Забей. Давай. Да, давай, последний-то чуть-чуть поиграем еще. Все. Қанша шарик болды? Төрт шарик болды. Төрт шарик. Жаман емес. Ержандардың үй бүлөсү 120 секундтың ичинде 4 шарик салышты. Ал эми азыр Азимдердин үй бүлөсү канчаны салат? Чогуу санайбыз. 1, 2. Линиянын бер жагынан баштайбыз. 2 жыл болуп калды. Линиянын бияк капталынан чогуу баштаңыздар. Линиянын ичине кире алыңыздар. Линиянын ичине киребиз, ошактан баштайбыз. Бер жагынан, чогуу баштайбыз. Оп, 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 оп. Давай мен алайын, мен баштайын. Бер жака. Уақыт бар. Ой. 2 жол болуп кетти. Уақыт бар, шашпагыла. Үйдө эле калып Шашпай. Уақыт бар, шашпаңыздар. Айт. Азимдердин үй бүлөсү 1 шарик салганга жетишти. 120 секундада эми Нурсултандар канча шарик салат? Чогуу санайбыз. 1, 2. Даяр бол. Бияка киш. Сен менки. Кирбейсиң бияка, линияны карап атам мен. Шундай болду. Туй, там кыймылдабайсың сиз. Кирчи линияның бияка. Линянын ичине киребиз. Линянын ичине киребиз. Уақыт бар, шашмай жоқ. Туй! Сез мен кешірді. Ne çabatasın?
Урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы 120 секунданын ичинде Нурсултандардын үй бүлөсү бир шарик салганга жетишпей алдыңыздар. Эгерде бир салганда азиндер менен кайрадан беттешке чыкмаңыздар. Бирок эми тарыныш жок. Бул да насип, бул да тагдырдын буйругунан. Ошондуктан эми колуңуздардан келишинче аракет кылыңыздар. Эч качан бири-бириңиздерге тарынбагыла, капаланбагыла. Бул жакта бир адамдын күнөөсү жок. Бул болгон эле ушундай бир жагдай. Куттуу үйдөн курчакпай, капаланбай, маанайды чүрүбөй биздин Тойбос компаниясынан ушундай сонун сиздерге адал азык беребиз. Үйүңүздөргө барып, шашпай чай ичип отуруп, бириңиздер менен кеңешип, сүйлөшүп, эмкиде жакшылап качалы деп даярданып келиңиздер. Таныш жокпу? Жок. Капалык жокпу? Кол чабуулар. Финалдык таймашта оюндун шарты боюнча кайсыл үй бүлө бөтөлкөлөрдү жерге чейин түшүрө урат. Айымдар арасында таймаш болот. 3-0 чейин ойнойбуз. Кыскасы же 3-0 же 3 жолу утканга чейин ойнойбуз. Кыскасы түшүндүңүздөр да? Ким кайсыл үй бүлө 3 жолу тең катар менен 3-1 болобу, 3-2 болобу же 3-0 болобу, кыскасы 3 жолу кайсыл үй бүлө утса, ошол үй бүлө утту. Даярсыздарбы? Биринчи айымдардан баштайбыз. Ышкырыктан кийин алып баштаңыздар. 1, 2 Нормально. Мырзалар жанында айтып тургула. Сызыкты басмай жок, Сызыкты баспайбыз. Ниже. Да, молодец. Сызыкты баспайбыз. Молодец, давай алтын. Давай. Чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Кылдыйраак. Түздө эле урөр, Түздө эле урөр. Не спеши. Молодец. Түздө. Молодец. Еще. Түзүрөр. Еще, молодец. Давай, я тебя верю. Давай, молодец. Давай. Молодец. Мен бир экөө удар келип подвалды. Жолдоштор, жакшылап. Молодец. Жакшылап барайт этиңиздер, жолдоштор. Катыраак. Сүрөп туруңлар. Давай, жан, сен дейсиң. Эң бир удар, жан, давай. Эң бир удар, Азиза, сен дейсиң. Цель, да? Бир удар. Бир удар. Ровный бир удар болду. Чуть ниже. Ровный бир удар. Азырынча эсеп 1-0. Айымдар арасындагы таймашта бул жак бир упайды алып кетишти. Сиздер аракет кылыңыздар. Азыр мырзалар арасында кимин сутат экен көрөбүз. Чүк ойночу элеңер. Ойночубуз. Жакшылап ойночу элеңер. Ооба. Сизчи? Ракатка атып көрдүңүзбү? Ооба. Жакшылатчу элеңер. Ооба. Азыр көрөбүз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Бирге санайбыз. 1, 2 Чийни баспа. Давай, молодец, давай. Давай, Джон. Молодец, давай. Молодец, давай. Чийни баспайбыз. Азим шашпайбыз. Эржан, чийни баспайбыз. Давай, молодец. Жакшылап кара. Молодец, давай, Джон, давай. Жакшылап кара. Молодец, давай. Молодец, Жакшылап кара. Давай. Шашпа. Чийни баспайбыз, Джон. Давай. Чуть выше. Мен иштеп, Азим, Давай. Попробуй в другую. Давай, Джон, давай. Пожалуйста. Ой, чуть-чуть қалды. Молодец. Чыдап қой, Азим, Мен иштеп. Давай, молодец, почти, давай. Давай, Азим. Жок, кулатыш керек. Кулатыш керек. Соңғыстан кулатыш керек да? Басқа чейін. Чуть-чуть қалды, Азим. Чуть-чуть. Ошентип 2-0 эсебинде Азимдердин үй бүлөсү алдыга чыкты. Сиздерде да алдыда мүмкүнчүлүк бар. Катыраак уруш керексиздер. Анан бирок кээ бир учурда шашып катуу урутпайсың. Шашып урганда шашкан шайтан иши деген сөз бар го кээ бир учурда. Шашкалактаганда өзү жакшы эмес да. Ошондуктан точнораак, редко, но метко деп коет беле. Азыраак, бирок сазыраак дегендей. Ооба. Мүмкүнчүлүк сиздерде бар дагы. Даярсыздарбы? Бисмилла. Даярсыздарбы? 1, 2
сбоку кидай. Боком кидай. Валет етіп тұрғылар. Боком кидай, вот так. Қаты ұрылар. Линияны баспайыз, линияны баспайыз. Самал, сбоку. Линияны баспайыз. Молодец. Во, жарай. Ништяк. Тур, ортого. Молодец, алтышка. Сіңлейсің. Алтышка, сіңлейсің. Ортого жетірер, ортого. Ай, молодец. Ортого. Қатырақ ұрыш кәкіз қой. Молодец. Öyle ортого ұры. Молодец. Ортого. Шаш поля. Леле. Чуть передыши. Вдох возьми. Хороший вдох возьми. Молодец, алтышка, сіңлейсің. Давай. Ортого. Бойся, не смотри на ее стол. Шашпайыз, алтышка. Не смотри. Мы еще можем выиграть. Давай. Ортого ле. Мына ең bir топ. Целься на стол. Өлді. Мұны шынтіп аябай қатты салғылашуда азиндердің үй бүлөсү 3 эсеп менен 3 упай менен алдыға чыгып кетишти. Ал эми Эржандардын үй бүлөсүнө капа болбоңуздар. Себеби дегенде адам жеймин дейт койрукту, бирок Кудай билет буйрукту деген сөз бар. Бул эми баягы насипке жараша. Капаламаңыздар. Куттуу үйдөн кур чыкпай, биздин үлгүлүү үй бүлө долбоорунун атынан Тойбоз компаниясынын адал азыктарынан алып, үйүңүздөргө барып чай ичип коюңуздар. Эржандардын үй бүлөсүнө дагы бир жолу тиреңин билдиребиз. Абдан жакшы аракеттери болду, эми бирок бул дагы оюн. Эч кандай таарыныч капачылык болбош керек. Балким кийинки оюндарга катышканга сиздерге дагы мындай ортодогу бир кызыктыруучу мотивация болуп калышы мүмкүн. Ал эми жарым финалга чыккан азиндердин үй бүлөсүнө чын жүрөктөн дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Куттуктайбыз. Кудай буйрса, үлгүлүү үй бүлө долбоорунун кийинки чыгарылышында көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Үйгө барып чай ичип коюңуздар. Кол чабуулар.